Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн кыргыз тил сабагынан кайталоо сабагын өтөткөнбүз. Биз буга чейин санатоочту, эсептик санатоочу, иреттик санатоочту өткөнбүз балдар. Биринчи көнүгүүдө суроолорго жооп берет экенбиз, ооз эки иштейт экенбиз. Өтүлгөн темалар боюнча кайталап алат экенбиз. Андан кийин экинчи көнүгүү сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла дейт. Бүгүнкү күндү жазып, экинчи көнүгүүнү дептерибизге аткарат экенбиз балдар. Биринчи, экинчи сүйлөмдү мен силерге аткарып берейин. 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү. Ал 1949 жылы кабыл алынган. Ушул сыяктуу кийинки сүйлөмдөрдү өзүбүз туура аткарганга аракет кылалы. Андан кийин 3-чү көнүгүүдө сөздөн сөз жараткыла дейт. Алар менен санатоочторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө дейт. Биз буга чейин сөздөн сөз жаратып иштеп келгенбиз балдар. Мында балалык деген сөздөн дагы сөздөрдү жаратат экенбиз. Үлгүдө тургандай, мисал үчүн аба дейт. Биз күнүгө 1 саат таза абада эс алабыз. Ушул сыяктуу жараткан сөздөрүбүзгө сүйлөмдөрдү түзөт экенбиз, дагы дептерибизге көчүрүп жазабыз. Андан кийинки көнүгүү 4-чү көнүгүүдө канчанчы деген суроолорду берип, диалог түзүп сүйлөшкүлө дейт. Бул көнүгүүнү ооз эки иштейт экенбиз балдар. Жылдын бир мезгилинде канча ай бар дейт. Жылдын бир мезгилинде 3 ай бар. Ушул сыяктуу өзүбүз дагы улап диалогторду түзүп сүйлөшсөк болот экен. Андан кийин 5-чи көнүгүүнү карайлы. Бул үйгө тапшырма экен балдар. Ата энеңердин, бир туугандарыңардын туулган жылын, күнүн дептериңерге жазгыла дейт. Аларга куттуктоо баракчасын жасагыла дейт.